Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, мыйзам чыгаруу бийлигинин кадырман өкүлдөрү. Уруксат берсеңер, убактын азырда көп албастан Акыйкатчы институту жөнүндө кыскача айтып берейин. 2002 жылы парламент тарабынан түзүлгөн Акыйкатчы институту Кыргызстанда адам укугунун сакталышына жана корголушуна парламенттик көзөмөл жүргүзүү үчүн түзүлгөндүгү жашыруун эмес. Өлкөбүз башкаруунун парламенттик түрүнө өткөндөн кийин бул институттун мааниси өзгөчө күч алды. Бирок тилекке каршы азыркы күнгө чейин Акыйкатчы институту өз мүмкүнчүлүгүн толук ача албай келе жаткандыгы өтө өкүнүчтүү. Урматтуу парламенттин депутаттары, сиздерге таянып, адам укугун коргоо сиздердин бийлигиңерди туура пайдалануу ордуна бул органдын айрым жетекчилери парламенттин өзүнө каршы иштегенин өзүбүз да көрдүк. Азыр урматтуу депутаттар, сиздер жаңы акыйкатчыны шайлаган жатасыңар. Бул кызматты кандай адамга тапшыруу жагы сиздерге гана байланыштуу. Кандай кызматка талап коюп жатканымды толук түшүнүп, өз элим жана өлкөм үчүн пайдалуу боло аламы деп өзүм суроо берип, мен Кыргызстанга жана анын чегинен тышкары жерлерге адам укугун коргоо институтун натыйжалуу өнүктүрүү боюнча өз көз карашымды коомчулуктун таразасына коюуну жана ар бириңиздерге жекече жеткирүүнү чечтим. Менин акыйкатчы болууга умтулуум жөндөн жөн пайда болгон эмес. Бир учурда өзүм да мигрант болгом. Анан миграция кызматында дагы өзүм дагы иштеп калдым. Өткөндө мен дагы соттун чексиз акыйкатсыздыкка кабылгам. Жана аны курмандыгы болгом. Аны дагы өзүңөр билесиңер. Бүгүн укуктук система алмашты. Жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Мен программамда коомубуздун айрыкча мааниси бар проблемаларды көтөрдүм. Биз бул көйгөйлөрдү мамлекеттин, анын ичинде парламенттин өзүнүн гана колдоосу менен туура чечүүгө болот деп эсептедим. Анткени адамдын укугун жана эркиндигин коргоо мамлекеттин бийликтин баардык бутактарынын негизги милдети деп эсептейм. Ар бир адам татыктуу жашоого укуктуу. 2019 жылдын 1-январынан тартып Кыргыз Республикасынын жаңы кодекстери ишке кире тургандыгы белгилөө зарыл. Анын башталгыч учурда ишке ашыруу көйгөйлөрдү көп болоору көрүнүп турат. Ушу жагынан алганда, акыйкатчы жарандардын укуктары менен эркиндиктерин коргоону камсыз кылып, сиздердин колдооңуздарга таяныш керек. Укук колдонуудагы жана мыйзамдагы системалуу проблемаларды учурда көрө билүү талап кылынат. Жалпыга маалымдоо каражаттарында программам жарык көргөндөн кийин жарандарыбыздан жана сиздерден көп сунуштар түштү. Жаңы акыйкатчынын иши кайсы багытта күчөтүүгө тийиш экендигин көрсөттүңүздөр. Мисалы, биздин жарандарды Өзбекстан, Россия жана башка өлкөлөрдүн экстрадиция маселеси да көтөрүлгөн. Россия кара тизмесинин биздин жарандарды чыгаруу жагынан ишти күчөтүү маселелери көтөрүлгөн. Мисалы үчүн ошол эле Россия 912 миң жаран азыр кара тизмеде турат. Чек ара аймактарында жашаган жарандардын укугун, таанышсыз мектепке жана бала бакчага кире албаган балдардын укугун коргоо сыяктуу көп маселелер айтылган. Менин оюмча, элдин даттануусун мамлекеттик органдарга жеткирүү акыйкатчынын негизги милдети эмес. Акыйкатчы калктын укугун жана эркиндигин мамлекеттик органдар тарабынан туташ бузулуп жатса, анын ашкерелөө жана аларды парламенттин тийиштүү комитеттерине өз учурунда жума сайын туруу акыйкатчынын тикеден-тике милдети болуп саналат. Азыркы учурда акыйкатчы мамлекет менен элдин ортосундагы даанакер болууга тийиш. Ошондой эле мамлекеттик бийлик органдарынын ортосуна ортомчулук милдети да аркалоосу зарыл. Акыйкатчы талаш тартыштарга четте карап, көңүл айтуучу эмес, өзүнө сотко чейинки тириштирүү функциясын дагы алышы керек. Урматтуу депутаттар, эгер сиздер мага ишеним көрсөтсөңөр, мен өзүмдүн айткан программамды жана жогоруда мен тараптан айтылган сунуштарды аткарууга, ошондой эле Кудайдын алдында, элдин жана сиздердин алдыңыздарда жоопкерчиликти толук алууга даярмын. Рахмат. Рахмат, Азиз Канатбек. Анда, урматтуу депутаттар, акыйкатчылыкка талапкер болгон талапкерлердин
программасын уктуңуздар, баяндамасын уктуңуздар. Эми суроолорго өтсөк, анда аппарат табылуун бериңиздер, суроолорго жазылып, ар бир тарап талапкерге суроо берсеңиздер болот.